койду. Тамаша. Жөп жөнөкөй, жайдары берген энергиясы сага бир айга жетет. Кайра ошондой киши келгенче жетип берет да. Аябай бир кирип кетсем ичине эфирден мен чыга алышым кыйын. Жана манасчылар манас айтып чыга албай калат го. Эфирдин саатын бердиби? Ошол саатка жөн алып баруу үчүн, Ошо 50 миңге жараша татыктуу акча алгыдай кылыш керек. Айына, жылына миллион тапсам деле жетпейт болуш керек негизи. Аябай ыйлагам. Бир күн кечке Бишкектин көчөлөрүн чаң бастырып алып ыйлап, эң катуу өкүнгөнүм мына ушул радиодон кеткен күнүм болсо керек. Аябай сонун суроону күткөм деп. Хаха шаха өзүнчө жыргап сүйүү болбогондо мен азыркы Шарлотта болбойт белем деп коем да кээде. Балким азыр мен эфирден чыккандан кийин келет ал инсан. Жок, муну быдылдай бербейт көп адам. Бетим аябай чоң чыгып калдыбы? Эмне кылайын? Бетимди эмне кылабыз? Бир бала кылалыкпы? Өзүмдү аябай идеально сезип кеттим окшойт. А эгерде тааныгандар болсо кечирип койгула. Дальше кеткиле. Токтогула. Киммен да койду. Тамаша. Шарлотта Ишматова. Бул жөп жөнөкөй, жайдары, шайыр мүнөз, эч кимге окшогон өзгөчө кыз. Энергияга бай, ар дайым күлүп жүргөн десем болот. Кесибим боюнча алып баруучу журналистмин. Ошол. Ар кандай киши менен мамиле кылып көрөсүң. Кээ бир учурда кругозору, дүйнө таанымы өтө кенен адамдар келет го. Ошол адам менен жарым саат аралыгында эфир куруп отурсаң, жан дүйнөң толуп калат. Билесиңби? Жан дүйнөң толуп калат. Ошол учурдагы ошонун жан дүйнө берген энергиясы сага бир айга жетет. Кайра ошондой киши келгенче жетип берет да. Мен ошол нерсе шыктандырат болуш керек да. А болбосо мен бүтүндөй эле жөнөкөй эле адамдар менен отуруп, күн сайын эле мындай шайыр апалар менен, күн сайын эле же бирөөлөр менен отуруп койсом, мен ал нерсе шыктандырбайт да. Ошондой кыйын адамдар менен эфир кылып, мына ушундай сиздердей болгон эфирлерге келип чакырып калса, мени албетте шыктандырат. Бул алып баруучунун негизги эмеси болсо керек, шыктандырчу нерселер болсо керек деп. Эми туура эле айттымбы? Маектешип атсам эфириңди жыйынтыкта деген сөз мен үчүн аябай оор. Анан кыжырыма тиет, нерв кайнайт. Айла жок, анан чоңдордун сөзүн угуп унчукпай отура бересиң. Радио менен телевидениянын айырмасы чоң мен үчүн. Эмнеге дегенде, радио эркин темада оюңду каалагандай, эл менен каалагандай байланышта боло аласың. Телевиденияда андай эмес. Тилекке каршы дистанция болот, сакташың керек. Берилген суроолор олуттуу. Жана ошондой эле ошол рамкада болот, рамкадан чыгып кете албайсың. Радиодо энергияңды, сүйүүңдү өзүңдү арнайсың. Ошол эле учурда ошончо угармандардан булбулдай болгон үнүң өчпөсүн, сени жакшы көрөбүз деген 2-3 сөзү менен энергия топтоп аласың. А телеканалда андай эмес. Чарчай бересиң, качан гана эс алганда, бир айлык эс алууга чыкканда гана ошол учурда эс албасаң, атак андай нерсе мүмкүнчүлүк бериле бербейт да. А радиодо сен эл менен, угарман менен байланышып отуруп, ал нерседен рахат аласың. Менимче, радио тармагы менен теленин айырмасы мына ошондой болсо керек. Мен үчүн. Киреше сонун суроо экен. Киреше чеги жок. Айына, жылына миллион тапсам деле жетпейт болуш керек негизи. Бирок мен азыркы учурда жашырбайм. Телеканалда иштеп, аябай көп иштегенде 25 миңге чейин алабыз. Бул аз, бул көппү билбейм. Мен өзүм үчүн жетиштүү эле болот да. Баткенде арзанчылык болгон үчүн мына ушул нерсе жетиштүү болсо керек деп ойлойм. А бирок мен негизи 25 миң бул аз деп ойлойм. 25 миң эмес, 48-50 миң алчумун буга чейин иштеген жерлерде. Ошол акча да жетпей калчу да. Ан 25 миңди кээде 2 миң, 3 миң сом арттырып койсом, тоо кылдым мен ошончо арттырат экенмин да деп атам. Акча канча алып атсаң, ошончо жеткизе берет экенсиң. Бирок мен негизи айлыкты 50 миңге чейин кылып берсе жакшы болмок дейм. Анан ошого жараша дагы биздин жетекчилерибиз мындайча бизче айтканда сыгып, ош талаптарын аткартырып алыш керек да журналисттен. Кайсылыр бир кесип болбосун, ошол 50 миң берип аткан акчасын алыш керек да, ошо бир айдын ичинде журналистти жөн койбош керек. Ар бир тармактан аны баягы сынап көрүш керек деп ойлойм да. Ошо 50 миңге жараша татыктуу акча алгыдай кылыш керек. Ошондо журналист, ошондо алып баруучу, ошондо кайсыдыр бир тармактын ээси болбосун, ал өсө алат да. 25 миң берип коюп, анан каалаганда иштеп, каалаганда иштебей коюп, мен ошондо барам, мен мындай кылам десе, бул туура эмес деп ойлойм. Акчаны көбөйтүш керек, миллион алыш керек да кой.
Кудайга шүгүр, баары эле айтат, менде жашоом жакшы, Кудайга шүгүр кылам депчи. Бирок кээ бир учурда сен айткандай оор учурлар ушундай болот. Ал кандай учурда эмби? Мен радио тармагын аябай жакшы көрөм деп жогоруда да баса белгилеп айттым. Ошол радиодон жумуштан кетип атканда мен ушунчалык жакшы көрүшүмдү жакындарым, даже башкалар ушинтип түшүнбөйт да, мен радиону жакшы көрүшүм. Радиодон жумуштан кетип атканда, айылга көздөй келатканда аябай ыйлагам. Бир күн кечке Бишкектин көчөлөрүн чаң бастырып алып, ыйлап, өкүнүп, мен эмне үчүн радиодон кетип атам, эмне үчүн мен бул радиону ташташым керек, ыйлап көздөрүм болбой калганда, тоналканын бүт баары агып, ошондо өкүнгөнүм ошол, аябай катуу өкүнгөм. Анан ата-энем, кийинки өкүнүүлөрүм, жакындарым, Кудайга шүгүр баары маңдайымда, жакын. Өкүнүү учурлар кээ бир учурда эмес, көп учурда эле болуп калат, бирок анын баарын азыр эстей албайм. Эң катуу өкүнгөнүм мына ушул радиодон кеткен күнүм болсо керек. Ошол. Сонун суроону күткөм деп эми радиого болгон сүйүүм мен кичинекей кезибизде биз жайлоого чыгат болчу элек да. Ата-энебиз менен жайлоого чыгып, ошол жакта курут май кылып атканда деле Миң кыял FM радиосун коюп койчу элек. Анан ал жактан диджейлер сүйлөчү эле да, хаха шаха өзүнчө жыргап, анан аларды угуп алып мен да кой багып, эчки багып жүрүп калчу элем да. Жайлоону айланып өзүнчө сүйлөй берчүмүн. Урматтуу радио көрөрмандар, азыр бизде конокто ушулар бар ырчылар менен да байланышкандай аябай каалачумун. Өзүм үнүмдү өзгөртүп алып, угарман болуп, диджей болуп сүйлөчүмүн. Саламатсыздарбы? Бул Миң кыял FM радиосу, кутмандуу күнүңүздөр менен деп ушинтип сүйлөп калчу элем да. Анан ошенткенде Кудайым бир оозума салган окшойт. Шаарга дароо эле барганда радиодо кастинг болуп калды. Өзүмө ишенбейм, ошондо биринчи кастинг, биринчи турдан мен өтүп кеткем да. Шарлота, биз кабыл алабыз бул кызды, ушунчалык сүйүү көздөрүмдөн жанганын байкаган окшойт. Апамдарга келип алып, көрөсүңөр мен радиодо иштейм, жайлоодо. Радиодо иштеп калам, көрөсүңөр мен болуп кетем дей берчимин. Кудайым оозума салган экен, ошол нерсе орундалды. Миң кыял радиосунун эмеси бар болчу, жанагы баягы кыялдар толкунунда кыялдар орундалат деген өзүнүн мындай ураны бар болчу. Ошол ураныны кыялдар орундалат дегенге мен чын эле ишенем. Ишенесиңби, Сабира? Мен радиодо иштейм деп ойлогон эмесмин да, үнүм радионукундай болуп калды. Демек, Кудай салган нерсесин сөзсүз түрдө орундатат экен. Кастингден өтүп, ошондон кийин мен радиодо эмгектенип калдым. Бул аябай кичинекей кыздын, жайлоодон барган, койчу, тоочу, капкара кыздын кыялын ишке ашырган. Радиодогулар албетте Кудайым жол көрсөттү. Кийин радиодогулар жол көрсөтүп, мен ошентип радиодо көпчүлүк угармандардын сүйүктүү диджейине айланып калдым. Албетте ошол жаштыгымдан башталган сүйүү. Азыр сиз радио жөнүндө суроо берип атсаңыз дагы мен кайрадан радиодо сүйлөгүм, кайрадан радиодо алып баргым келип кетип атат да. Мына ушул сүйүү болбогондо мен азыркы Шарлотта болбойт белем деп коем да кээде. Күйөөгө пландагам мурда эле эмес, Баткенге келгениме 1,5 жылдай болуп калыптыр да. Анан бул жакта карьера кылганга болбойт, мен бул жакта дароо эле турмушка чыгып кетем деп жүргөм. Анан көрсө, күйөөгө чыгуу деген бул өзү оңой эмес экен да. Ар кимди көрөсүң, тандайсың, ал менен жылдызың келишпейт дегендейчи. Бирок тандоо аябай оор экен. Күйөөгө чыгып аткандар билет болуш керек ошол нерсени. Же биз аябай тандап калдыкпы? Билбейм. Кудайым ошол мени күткөн инсанды бир күн жолуктурат болуш керек. Ага шашылбайм. Балким азыр мен эфирден чыккандан кийин келет ал инсан. Балким эртең келет. Балким келген. Ошо мен кайсыл убакыт болбосун, мен күткөндөгүдөй мен портретин сызып алгам ичиме. Ошондой адам келсе, мен кайсыл учур болбосун, ал адамдын колун кармаганга даярмын. Алып баруучулар мынтип отуруп сүйлөп койсок эле, бул ушинтип баткенче айтканда быдылдап коет атат, сүйлөп коет деп ушинтип коет го. Жок, муну быдылдай бербейт көп адам. Биз сөздүн гүлүн терип атабыз. Биз кыргызча накта кыргызча нукура сүйлөп атабыз. Бул ар кимдин колунан келе бербеген иш да негизи. Мен ойлойм, ушу сүйлөп кетүү бизди ушу сүйлөгөн үнүбүз, сүйлөгөн сөзүбүз багып атпайбы, Анын сыңарындай сүйлөп кетүү бул өтө оор
өтө кыйынчылык деп айта алам. Мен сөздү улам жаңылап туруш үчүн кыргызча сөздүгүм төгөнүп калбаш үчүн көпчүлүгү менен нукура кыргызча жазышам. Анан китептерди аябай көп окуп турам да. Биздин сүйлөө кээде орусча сөздөрдү уже давно деген сөздөрдү кошуп кетсе мен аябай өкүнөм. Радиодон адашсаң деле болор эт. Радиодон баары болор эт да. Адашуу дегенде деле кээде күлүп бересиң, кээде башкача сөздөр айтылып кетиши мүмкүн, орусча сөздөр айтылып кетиши мүмкүн. Радиодо болор эт. Бирок кээде башында радиого барганымда 1 саат айтып коюш мен үчүн аябай чоң көйгөй болчу. Бияктан угуп атам, өзүмдү жоготуп коюп турмун. Сааттын жанагы кетти, саат айтыш керек, ал жерде токтоп калып эле бүткөндөн кийин Кыргызстанда түшкү саат 12 деп ушинтип айткан учурлар болгон. Ага деле эч ким катуу сөз уккам, бирок анчалык деңгээлде мени басынтып эле туура эмес айтып койдуң эмес болгон да. Бул кызыктуу окуяга киреби билбейм, бирок ошондой учурлар көп катталат. Телевиденияга мен келгенде телевидениянын өзүнүн сүрү болот экен, башка нерсеси болот экен, өзүмдөн чочуп берчүмүн да чыгып алып элечи. Түз эфир кетти десе. Билбеп турмун дейм, түшүнбөйм. Аяқта режиссер отурат, түз эфир кетип атат, биякта серьезный конокторум отурат. Монтип өзүмдү карап алып, эфирден кетип турмун да. Бетим аябай чоң чыгып калдыбы? Эмне кылайын, бетимди эмне кылабыз, бир бала кылалыкпы десем, сөгүш уккандай эле катуу айтып салды тияктан. Түз эфир кетип атасың деп эфирди үзүп салды ошол жерден. Биякта конокторум таң калып атат, тияктан режиссер мени урушуп атат, сен эмне кылып атасың, бул эмне кылганың деп. Ошондой учурлар аябай көп катталат. Кээде эфир бүтө элек жатып эле артка чалгалай каласың, жата каласың. Эфир бүттүбү деп сүйлөй каласың эфирден. Аябай көп кызыктуу окуялар болот. Эфирге чейин бирөө ыйлатып, аябай мындай капа кылып коет да меничи. Конокторум эмес. Башкалар арасында капа болуп калсам, же үйдөн капа болуп барсам, телевидениянын эшиги кирдим, маанайым жарык өтөт. Кааласам, каалабасам, ал мен ыйлап атам кээде эфирде. Отурам, эфир кетти деп койсо, ыйлап аткан көзүңдөн жаш монтет дагы, кайра күлүп чыгып кетесиң. Анан ошол кезде сен аябай келген конокторуңа жадырап, жайнап сүйлөп атсаң, сенден ким тарынсын, тарынып аткан коногуң дагы ачылып кетет. Биздин кесибибиз, биздин негизги максатыбыз мына ушул да. Анан эч бир конокту тарынтпаганга аракет кылабыз. Кээ бир тарынтып койгондорду, туура эмес сүйлөп койгондорду артынан дароо эле кечирим сураганга аракет кылабыз. Менимче, эч бир эле конокту өзүмдү аябай идеально сезип кеттим окшойт. Эч ким тарынтпайм деп. Эгерде тааныгандар болсо кечирип койгула, тарынтпаганга мүмкүн болушунча аракет кылабыз. Биздин акыбыз жок да ал жерде. Келген коногубуз атайын бизди сыйлап, убактын бөлүп келаткандан кийин биз аны тарынтканга акыбыз жок. Азыркы учурда Баткен телевидениясында иштейм. Мени кармап турган нерсе акча деймисим, кыйрат акча деле албайм да. Анан мени эмне кармап турат ал жакта? Өзүмө деле кээде ушу суроону берип калам. Мени ал жерде эфир, балким, эфир кармап атат. Жөн гана эфирге чыгып, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан Шарлотта Ишматова деп койгон сөз балким кармап атат. Элдин жакшы сөзү кармап атат, Ошол нерселер эле кармап атат болуш керек. Анан сырткары деле мен олуттуу бир нерсе бар, мени кармап турат, кете албайм деп айта албайм. Балким убагы келгенде бул жерден дагы кетем. Кармайган олуттуу нерсе жок да. Негизи алып баруучу болуш бул аябай татаал. Бирок бул кесиптин тузун тарткандан кийин ал жактан кете албай каласың да. Мына ушинтип мага окшоп жүрө бересиңер. Алып баруучу болом, мен ушундай кыялыма жетишим керек дегендер талыкпаган аракет кылыш керек. Мисалы, жөнөкөй эле барып радиодо сүйлөп калуу үчүн дагы адамдын могул жагында кызыгуу болот, анан аракет болот да. Айтып коюшат го, 1% алат, калганы бүт аракеттен депчи. Кээде ач каласың, кээде ток каласың, бирок албетте ийгиликке, бир сонун бир өзүң каалаган кесипке жетүү үчүн аябагандай чоң татаал жолдорду басып өтүш керек да. Ошон үчүн урматтуу алып баруучу болом деген кыздар, силер алып баруучулукка кызыгып атсаңар, мен ошол Назира Айтбековадай болушум керек, мен андан дагы бир бийигирээк алып баруучу болушум керек дей турган болсоңор, анда максатыңарды көздөй аябай аракет кылгыла да. Кыйын экен, татаал экен деп баары башында эле таштап коет да, жок. Сүйлөп кетүү бул өз оңой эмес. Сөзүңөрдү, сөз байлыгыңарды кеңейтүү үчүн китеп көп окугула, кыргызча китептерди кыргызча. Биз Баткенде кыргыз тилин аябай көп сүйлөй бербейбиз да. Майли болуптур.
Андан көрө макул, жакшы калыңыз. Ушундай сөздөрдү айтсак, бизде уят көрүшөт да. Эмнеге андай эмес? Акырындык менен анын баарын элге көндүрүңүз, жакындарыңызга ошентип сүйлөңүз, дикцияны оңдоңуз. Айтор ушундай бир максатта акырындык менен жетем, алып баруучу болом десеңер, жогоруда айткандай талыкпаган эмгек, аракет, китеп көп окугула деп айтмакмын. Анан силер болуп көрбөгөндөй чоң ийгиликке жеткениңерди өзүңөр да билбей каласыңар. Ошол алып баруучу болом дегендер ийгилик каалайм. Токтобогула, мага окшоп жолдо келатып эле, жолдон бурулуп Баткенге келип калгандай болбой, дальше кеткиле, токтобогула. Иши кылса кете бергиле. Бир күн ушундай бир ийгиликке жетесиңер, ушундай бир кыйын алып баруучу болосуңар, аны өзүңөр да байкабай каласыңар да. Бирок жолдон эч жака бурулбашыңар керек да. Мен мисалы бурулуп кеттим да, мен өкүнбөйм дегилечи, бирок алып баруучу болом деген адамдын жолдон бурулушу бул туура эмес. Ошон үчүн түпкүз кеткиле, аракет кылгыла, кыялдангыла. Кыялдар сөзсүз түрдө орундалат. Мына ошол нерсеге мен ишенем. Чакырганыңарга чоң рахмат.